4 күн калганда даярдандым. Апам ооруганда жаман болуп кетем. 14 сантиметр кийгенге туура келди. Көзүм үчүнчү жолукканда эле, үчүнчү күн эле көзүм жеткен. Көлдүн келин болдум. Аябай ишеним күчтүү болгон үчүн апама дароо эле күйөө балаңыз деп тааныштырдым да. Апамдын көзүн карап, кызыңызга болгон ниетим түз. Кызыңызды мага бересизби? Ооба да балам. Сендей балага бербегенде кимге берейин? Колумду сурагандан бери ойлонуп жатам. Жаңы Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин сүйүктүү көрөрмандар. Сиздер менен Жылдыз Тайм берүүсү алып баруучу мен Алина Сакыева. Бүгүн биздин студияда ажарлуу, сулуу, деги эле бүткүл дүйнө жүзүндө белгилүү айым десек да болот. Диами Алмазбекова болмокчу. Саламатсызбы, Диами айым? Саламатсызбы. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдым. Биринчиден кыргыз элим менен очрашып кетейин. Саламатсыздарбы? Көптөн бери интервью берилекмин. Анан 7 канал жамаатына чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ушинтип мени маек курган чакырганыңыздарга. Деги эле эми сөздүн башынан баштап айтып баштай берсем, сиз азыр мындай дүйнөлүк деңгээлдеги сулуулук конкурсуна барып келдиңиз, андан да куру келбей биздин Кыргызстандын атын чыгарып 4-орунду алып келдиңиз. Бул конкурс жөнүндө канча күн даярдандыңыз? Конкурстун кызык учурлары кандай болду? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Негизи бул конкурска 4 күн калганда даярдандым. Башка конкурска даярданып жүргөм. Анан бул конкурстан жакшы опыт алам деп анан макулдугумду бердим. Айпери Обозова деген эжекем, Диами, мен сенин барышыңды каалайм, барып кел. Аябай жакшы конкурс деп айтканынан анан макулдугумду берип, 4 күн калганына карабай 4 күн даярданып, 4 күнүн ичинде менде болгон тааныштардын баардыгын дизайнерлерден кийимдерди алып, дагы жакшы ушул чөйрөдө көптөн бери болгон үчүн тааныштарым бар, колдоосу менен ушинтип 4 күн калганына карабай барып келдим. Ошол. Конкурста, мисалы, мен байкашымча конкурска кетерде сиздин апаңыз аябай ооруп калды. Стористерди ыйлап, ушул сыяктуу болуп конкурстан баш тарткым келип жатат деп ушундай болду. Эмнеге апаңыз азыр жакшыбы, кандай болуп калды эмне? Кудайыма миң мерте шүгүр. Негизи баягы апам ооруганда жаман болуп кетем. Анан катуу ооратып, ошол бир жагынан конкурска даярданып жүрсөм, бир жагынан апам менен больницага жүгүрүп жүрдүм. Анан апам айтып аткам, негизи конкурска барбай эле коеюнбу, эмне кылайын депчи. Анан апам: "Жок кызым, мен жакшы болуп кетем. Сен бара бер, сен ушунча аракет кылып атасың, бар, сен деген каалап аткансың ал нерсени. Мен айман антип барбай калышыңды каалабайм" дегенинен анан баягы бардык нерсе ниетке жараша деп коет го. Анан ошого баягы өзүм дагы кечке баягы суранып аттым да, апам жакшы болуп кетсин депчи. Анан конкурстун алдында апам жакшы болуп кетти. Ошентип анан жаңы дем күч менен сонун даярданып учуп кеттим десем да болот. Анан бул конкурс деген менин туулган күнүм күнү дагы ошол күнү учуп кеттим. Негизи өзүмдүн туулган күнүмө дагы жакшы белек болду. Азыр бул жерде сизде апаңызды көрүп жаткан учуру болсо керек. Келиңиз, апаңызга салам жолдоп, айта турган сөзүңүз болсо айта кетсеңиз болот. Апаңызга. Апа, мени көрүп жаткан болсоңуз, мен сизди абдан жакшы көрөм. Менин бешинемде эч качан оорубай, дайыма ден соолукта болуп, менин жакшылыгымды гана көрүп жүрө бериңиз. Сиздин ыйлаганыңызды көрсөм, жүрөгүм негизи эзилип жаман болом. Анан жалаң гана сиздин жашыңыз бул сүйүнүчтүн жашы болсун. Буюрса сиздин ак сүтүңүздү актаганы дагы да аракет кылам. Аракет кылып дагы жатам. Ошол мен бактыма бар болуңуз. Буюрса небери, чебери деген нерселерди дагы көрүп жетишиңиз. Мен сизди жакшы көрөм, апа. Жакшы сөздөрдү айттыңыз. Буюрса ошол сөздөрдүн баары ишке орундалышын каалайм. Бул жерде мисалы конкурска барганда кандай кызыктуу учурлар болду, ошону айтсаңыз. Мисалы сизчи ал жактан коронаны ушинтип алдыңыз, 4-орун деген сиз өзүңүз эстедиңиз мындай? Элестеттиңиз беле 4-орунду алып келем деп? Чынында азыр айтып берейин, башынан баштап бериңиз эле. Конкурска барардын алдында башында ниетим түз болгон. Себеби баягы бул конкурстан аябай жакшы, сонун опыт алмакмын да.
Анан ошон үчүн баягы алдыңкы орундарды алам деген деле ой болгон эмес. Ал жака барганым мен үчүн өзү жеңиш болгон, себеби Мисс Кыргызстан 2022 болгондон бери байкасаңыздар керек жок деле болуп кеттим. Жашоомдо өйдө ылдый нерселер аябай көп болду. Анан ошого карабастан 2 жылдан кийин ушундай кайра сахнага чыгып атканыма өзүм менен өзүм сыймыктанып эле жүрдүм. Анан кийин күнүнө Кудайыма дагы 1000 мертебе шүгүр кылып эле ошондой жерде жүргөнүмө, ошондой адамдар менен таанышканыма, негизи ал конкурста деген 46 өлкө катышкан конкурс болду. Анан менден башка кыздар көп башка конкурстарга катышкан кыздар экен да. Алардын менен караганда опыты көбүрөөк. Анан ошолордон көп нерселерди үйрөнүп, баягы айтып атпаймынбы, биринчи орунду өзүм эме кылбаган үчүн баары менен достошконго аракет кылдым. Ошол кыздар менен достошуп, башында TikTok тартып, баягы мен деген ачык шайыр кызмын да. Анан кийин баягы кээ кыздар мени соперница кылып көрүп атса, менде ал нерсе болгон жок да. Баары менен дос болуп жүрдүм, баары менен сүйлөшүп жүрдүм, TikTok тарттым, видео тарттым, жыргап эле жүрдүм да. Ошол жакта жүргөнүм эле жыргал болду да өзү негизичи. Анан кийин баягы кандай десем, сонун опыт алат экенмин да ошол эме конкурстанчы. Анан кийинки конкурсума да жакшы опыт алам деп ошол жакта жүргөнүмө шүгүр кылып эле жүрдүм ошол. Конкурс ал жакта канча күнгө созулду? Конкурс негизи 14 күн болду. Анан кийин баягы сиздин сурооңузга азыр жооп бере албай калдым окшойт. 4-чү орунду алам деп ойлогон да эмесмин. Топ 5ке кирем деп ойлогон эмесмин, себеби баягы ошончо кыздардын арасында мени соперница кылып жүргөн бул өзүнчө жеңиш деп ойлойм да. Себеби баягы сен кээде биз унутуп калат экенбиз да. Баягы өзүңдү анча мынча адамдардан бийик турганыңды дагы унутуп калат экенсиң да. Анан өзүбүзгө кээде ишенбей кетет экенбиз да ошол нерселер болгондочу. Анан айланаңдагы кыздар сага айтып турат экен да. Сен деген бийик турасың. Мисалы, сен деген жеңип кетесиң депчи. Менде андай ишеничтер болгон деле эмес. Анан баягы топ 5ке кирем деп да ойлобогон үчүн баягы суроо берилмек. Ошо суроолорго даярданган да эмесмин. Финал болуп атканда баягы 14 күн жүрбөдүк ал жактачы. Анан күндө саат 5те турмай, 5те туруп алып, анан кийин баягы эртең менен турасың, даярданасың, бир күндө 3 жолу, 4 жолу кийимдериңди алмаштырасың, себеби алардын өздөрүнүн баягы убак сааты боюнча болгон программалары бар экен да. Анан ошого сен даяр болуп калышың керек. Жарым саат обед, анан кийин жарым саатта курсаң тойгузуп, жарым саатта душка түшүп, боенуп, даярданып, көйнөгүңдү кийип, автобуска туруп калышың керек да. Ошондой экен да. Анан кийин мен андай графикке көнбөгөн жаным, аябай уйкудан кыйналдым десем да болот. Эртең менен таң атпай туруп аттык. Анан биринчи жолу өзү негизи баягы шиштака көп эле кийем. Анан кийин 14 сантиметр кийгенге туура келди. Сиз дагы айтып атпайсызбы, ошол нерсени көрүп аттым депчи. Анан аябай куладым. Анан кийин ошол абалым дагы кичине апам ооруган үчүн дагы эме болуп кечке жыгылып аттым деп ойлоп коем, себеби оюм бир жерде эмес болчу. Оюң бир жерде болбосо, ошондой нерселер көп болот экен да. Анан ошол 14 сантиметр каблукту кийип алып, себеби эмнеге кийдиңиз деген суроо болушу мүмкүн. Ал жакта менден дагы бою узун кыздар болду да. Мен өзүмдү узун элестетсем, менден да узун кыздар болду, 1.90, 1.85, анан ошолордун арасында кичинекей болуп калбаш үчүн. Бирок менден да кичинекей кыздар болду. Өзүмдү дагы баягы орусча айтканда уверенно сезиш үчүн анан ошол 14 сантиметрди кыйналып, ыйласам дагы кийип жүрдүм. Ошол кубанычтамын ошол стористерден байкап атканда аябай кыйналып, бир ыйлап, апаңыз ооруп ушундай кыйынчылыктардын артынан акырында жакшылык жеңишке жеттиңиз. Кубанычтамын. Мындан да жакшы ийгиликтерди багындырыңыз демекчимин. Эми баары эле мындай кызыгып атса керек сиздин жеке жашооңузга. Жеке жашооңузда 20 күндүн ичинде сиздин жигитиңиз 24 күн, 24 күн ичинде сиздин жигитиңиз, болочок жолдошуңуз сиздин колуңузду сураптыр. Кантип тааныштыңдар эле, бул сезимди сиз алдыңызбы, чындап эле ал адамга ишендиңизби? Ошол жөнүндө айтыңыз эле. Негизи таанышкан боюнча айтып берсем, 2 май күнү
туризм боюнча блогерлер болуп баардыгыбыз көлгө барганбыз. Анан ошол күнү ошол автобустун ичинде кетип баратып эле таанышып, анан ошодон кийин ажыраган жокпуз. Баягы айтат го, сенин адамың айттырбай, күттүрбөй келет деп. Анан ошондой эле нерсе болду, себеби мен деген карьера деп жүргөн кыз болгон үчүн андай нерсени эч ойлобогон экенмин да. Анан кээ бир адамдар үчүн баягы 20 күн, 24 күн таанышып эле турмушка чыгууга макулдугун берип, анан баягы түшүнбөйт болуш керек. Анан чыныгы сүйгөн адамдар, мен ойлойм, ошол биздин ортобузда болуп аткан сезимибизди түшүнөт деп. Себеби баягы сүйгөн адам, сүйүшкөндөр, мен ойлойм, баардык нерсени жеңет депчи. Анан кийин көзүм биринчи, үчүнчү жолукканда эле, үчүнчү күн эле көзүм жеткен ошол адам менен болушума. Баягы негизи адамдарга көп ишене бербейм да. Анан кийин ишенбеген үчүн, билбейм, ушунчалык жүрөгүм менен тандаган үчүнбү адамды, баягы башынан эле ишенип, башынан эле уже сезип, билип аттым, ушул адам менен өмүр бою, буюрса деп сүйлөйүн, өмүр бою көп ушул кыргыз элибиздин, Кыргызстаныбызга боло турган, кереги тие турган ушундай сонун үй бүлөдөн болобуз деп. Ушинтип таанышып, эч ойлогон эмесмин, 20 күндө, 24 күндө макулдугумду берем деп. Бир эмес, менин апаларым, тайенелерим аябай сүйүнүшүп, көздөрүнөн жаш алышып, ушул күндү да көрөт экенбиз дагы депчи. Да, стористериңен байкашымча, сиз ошондо көлдүн келини болдуңуз, Көлдүн келини болдум. Көлдүн салттарын билесизби? Кандай салттары бар, аларга үйрөнүп кете аласызбы? Негизи айылда чоңойгон кызмын. Баягы казан аяк, баягы тамак, самак жасай турган нерсеге тың элемин да. Айылда жумуштардын баардыгын шүгүр кылып эле жүргөм. Анан кийин эгерде көлгө келин боло турган болсом, билбейм, баары ойлошот болуш керек, болуп эмес, колунан эч нерсе келбейт депчи. Анан буюрса ысык көлдүн сонун келини болуп берем. Көлдүн дагы сыймыктана турган келини болуп. Сиздин колуңузду сурагандан кийин сиз көлдө бир канча күн жүрүп калдыңыз, Ал жакта мындай кайын журтуңуз менен деги эле таанышып бүттүңүз окшойт, менимче. Ооба. Негизи мен болочоктогу жолдошум апасы менен дагы тааныштырды. Анан кийин мен дагы тааныштыргам жакындарым менен. Анан биринчи эле тааныштыра турган жагы ата жагынан болду да. Анан кийин ошол кайнага, жеңе депчи, баягы айылда жүргөн үчүн баягы тарс-тарс сүйлөп, анан батып кеттим. Билбейм, аябай сонун тосуп алышты. Кудайыма миң мәртө шүгүр, ушундай үй бүлөсү бар экенине, ушундай жеңелери, ушундай абалары бар экенине. Ооба, 3-4 күн жүрдүк, мен аябай сыйлашты, келин дебей өз кызындай кабыл алышты. Буюрса эми апабыздын дагы жакындан таанышабыз келгенде. Ошол. Сиздин ал болочок жолдошуңуз менен, менимче, сиздин апаңыз да таанышпаган, аны канча күндөн кийин тааныштырдыңыз, ойлонуп болгон жокпу? Мен балким эртедир деген мисалы. Чынын айтсам, андай ойлор болгон жок такыр. Баягы апам ооруп келген негизи айылдан. Анан кийин биз экөөбүз жүргөнбүз. Анан апамды тосуп алайынбы, эмне кылайын, апа, чалып бошонуп сурап атканымда, анан тосуп алсам жакшы болот эле, аябай жаман болуп атам, ооруп атам депчи. Ошентип келди да. Анан кийин бул болсо жүр, мен да сен менен барайын деп атпайбы. Анан кийин мен болсо күтүлбөгөн жерден эле. Сен чынын эле айтып атасыңбы? Мен ал деген мен апам депчи. Көбүн мынтип тааныштыра бербейм. Анан десем, ооба деп атпайбы. Анан кийин макул дедим. Макул деп экөөбүз тосуп алдык. Анан тосуп алып, баягы аябай ишеним күчтүү болгон үчүн апама дароо эле күйөө балаңыз деп тааныштырдым да. Ушул убакка чейин мисалы мурдагы сүйлөшкөн жигитим тааныштырганда апама дароо айтчумун да, апа турмушка чыкпайм бул адамга депчи. Жөн эле тааныштыр дегенден тааныштырып койдум деп айтат элем да.
Анан кийин мунункусунда апам дагы сезди окшойт жүрөгү менен. Энелер баягы сезет го жүрөгү мененчи. Анан кийин күйөө балаңыз деп тааныштырганда жакшы деп ооруганына карабай батасын берди. Анан кийин кичине жакшы болуп калгандан кийин менин жолдошум болочоктогу бизди чайга чакырып, анан ошол чайга чакыргандан кийин апамдын көзүн карап, кызыңызга болгон ниетим түз, кызыңызды мага бересизби деп сурады да. Анан чынын айтсам, баягы азыр ошол нерселерди эме болуп ыйлагым келип атат да. Чынында башкача сезимдер экен. Баягы ушундай эркекти, ушундай чечкиндүү жолдошту өмүр бою баягы турмушка чыкпайм деп айтканым менен жүрөгүм менен каалайт элем. Уктап турсам дагы ошол нерсени сурайт элем. Анан кийин ошентип билбейм, ар бир кыз негизи ошондой болушун каалайт да. Мисалы тааныштырардын алдында баягы эркектер бар да, ойлонгон эркектерчи. Анан эмне болуп кетет, анан деп биринчи жолукканда эле айтпайт да, кандай ниети бар экенинчи. Жөн эле таанышып коет. Балким болбой калат депчи. Анан кийин мен болочокто аябай жакшы болот го. Анан ошентип сураганда көзүмөн жаш айланып, аябай башкача сезимдер болду. Анан апам ойлонбой туруп эле дароо эле: "Ооба да балам, сендей балага бербегенде кимге берейин?" депчи. Эми сен болсо мага, биз деген өзү негизи 2-1 тууганбыз да, мен дегенчи. Анан балама бала болосуң, күйөө баладай эмес, сени өз балабыздай эле балам деп эркелетип ушинтип эле жүрө беребиз депчи. Главный бактылуу болгула деп ошентип отурган жеринден дароо эле батаны берип, анан кийин тойлорду сүйлөшүп аткан, анан токтотуп калгам эртерээк депчи. Азыр ошондо тоюңуздар жакында болбойт, э? Негизи азыр конкурстан келгенден бери ошол нерсени колумду сурагандан бери ойлонуп жатам. Буга чейин башка конкурска даярданып жүрөм деп айтпадым беле. Анан октябрда буюрса дүйнөдөгү эң мыкты, эң алдыңкы конкурстардын 5-орунда турган конкурска барам. Анан кийин ошол жака да негизи даярданып жүргөм. Анан кеңешип көрдүм. Ал дагы айтат: "Сен конкурска барам десең, бар" депчи. Бирок кичине билбейм, сүйгөн адамыңды жолуктурсаң, баягы жеке жашоону, мындай карьераны таштап коесуң деген сыяктуу. Жок, эми таштабасаң дагы көп нерсени уже башкача ойлонуп калат экенсиң да. Азыр көбүнчө баягы үй бүлөнү көбүрөөк алып кетким келип атат. Билбейм, ушундай сезимдер болуп атат да ички жан дүйнөмдөчү. Ошол. Эгер тоюңуз жакында болуп турган болсо, жакшы ийгиликтерди каалайбыз, жакшы өткөзүп алыңыздар. Келиңиз, анда сизге оюнубуз бар болчу, биздин оюнубуздан суроолорду берсек. Жөн гана бул суроолорго ооба жок деп гана жооп бересиз. Сиз биринчи көргөндө эле жигитиңизге тартылып калдыңызбы? Тартылып калдыңызбы дегенде? Мындай жакшы көрүп, эмоция менен. Ооба. Урушуп туруп өзүңүз биринчи кечирим сураган учур болдубу? Жигити менби, биз урушуп көрө элекпиз, жок. Көрдүңүздөр, азыр эле убакыт болду. Бир күндө 3 жолу кызганган күнүңүз болгонбу? Жок. Кызганчак эмес, э? Сахна жөнүндө сизге суроолор берсек, сахнага чыгаар алдында өзүңүздү күзгү менен сүйлөнүп даярданган учур болобу? Ар сайын. Бүгүн бирок болбоду менимче. Сулуулук сынагынан кийин өзүңүздү чындап ханшайым сезесизби? Ооба. Макияж кылбай көчөгө чыкпайм деген эрежеңиз барбы? Жок, дайыма эле без макияж жүрөм. Сиздин жашооңуз боюнча кино тартса, башкы ролду өзүңүз ойнойт белеңиз? Ооба. Атын эмне деп коймоксуз? Аны негизи кыйынчылыктардын аркасынан билбейм, да ойлонуп көрүш керек го. Өзүңүздү кээде мультфильмдеги каармандарга окшотосузбу? Жок. Апаңыз сиздин чоң сынчыңызбы? Сынчы болгондо. Эң чоң, мисалы, сиздин кандайдыр бир жакшы, жаман жерлериңиз болсо, сизге сын пикир айтып, Албетте, айтып турат. Ооба. Апаңыз сизди башка бирөөгө окшоштуруп айтканда капа болосузбу, мисалы? Жок. Болбойсу. Кичинекейимде капа болчумун. Азыр андай деле эмес.
Бир сырды, мисалы азыр окуйн, бир сырды эч кимге айтпай жүрөгүңүздө сактап жүргөн сырыңыз барбы? Жок. Жокпу? Сизге да азыр бере кетсем, мисалы азыр мен эфир сыртында да сүйлөшүп жүрдүк, ар кандай мындай шаңдуу ушундай кыз экенсиз да, ал эми өзүңүз жалгыз калган учурда мындай кандай эмоцияда болосуз, капа болгон учурда? Негизи жалгыздыкты аябай жакшы көрөм. Анан өзүмдүн характерим дагы ушундай, көп адамдар менен ушунчалык ачык болуп сүйлөшкөнүм менен сүйлөшүп жүрө берсем дагы баягы жалгыз уктаганды, жалгыз жүргөндү, жалгыз тамактанганды, ушинтип жүргөндү көбүрөөк жактырат экенмин. Анан жалгыз болгондо менде көптөгөн идеялар, өзүм менен өзүм сүйлөшүп баштайм, өзүмдү баягы состояниени карайм да, эмнени жакшы кылып атам, эмнени жаман кылып атам деп. Ошон үчүн жалгыздык бул менин экинчи бакытым деп айтсам да болот. Баягы көп адамдар жалгыздыктан аябай коркушат. Кээде жалгыз тамактанып калганымда дагы эжекелер сурап калышат да, сен жалгыз отурасыңбы? Кантип отурасың депчи. Анан баягы билбейм, 17 жашыман баштап жалгыз жашап, жалгыз жүрүп, ушинтип жүргөн үчүн жалгыздыкты аябай жакшы көрөм. Кээде ойлоп калат, ойлойт элем баягы кантип турмушка чыгып, кантип күйөөм менен 20 жыл, 30 жыл, 50 жыл жашайт депчи. Азыр түшүнүп атам, сүйүүнүн кудурети күчтүү экен. Ошол байкашымча уже келгенден бери бизди мындай, мен сизди ойлогом да, сиз эми сүйлөбөй кандай болот, тигиндей болот деп ар кандай нерсени ойлогом, бирок сиз шедра, бодра мындай ушундай жүрөт экенсиз. Кийинки мисалы алдыга койгон пландарыңыз кандай пландарыңыз бар? Негизи алдыга койгон пландарыңды эч кимге айтпа деп айтат го. Дайыма ушундай да, баягы эгерде алдыдагы пландарыңды бирөө жарымга айтсаң, сүйүнгөндөр бар, баягы ичи күйгөндөр дагы бар да. Ошон үчүн дайыма мен пландарымды айта бербейм. Анан жакынкы планыбыз буюрса той. Нике кыйдырабыз айтып калыңыз, канча күндөн кийин болуп калат? Буюрса бунун баары сыр болуп калсын. Анан кийин сиздердин баардыгы азыр бул жакта кыргыз элимдин баардыгы көрөт. Анан кийин жеке жашоом жөнүндө да кийинчерээк жолдошум болгондо мындай толук түрдө анан чогуу буюрса жолдошум менен интервью беребиз сиздерге. Бул болочоктогу жолдошуңуз жашооңузга киргенден бери сиз кандай жакшы тараптарга өзгөрдүңүз, кандай привычкаларыңызды жок кылдыңыз? Же ошол эле боюнча? Ошол эле боюнчамын. Себеби бул адам мен кандай болсом ошондой кабыл алды. Мен дагы ошол адамды кандай болсо ошол абалда кабыл алдым да. Анан баягы адам үчүн өзгөрүлүп көргөн эмесмин. Бирөөгө жакынып көргөн эмесмин. Тарс жүргөн үчүн эмне болсо айтам да. Баягы жүрөккө кек сактабаган кызмын да негизичи. Анан кээ бирки адамдар буну жакшы көрүп эме кылышса, жакшы көрүшсө, ошол сапатымды кээ бирки адамдарга жакпайт да такырчы. Анан билбейм, тарс сүйлөшүп жүргөн үчүн ойман дагы эме болуп кеттим. Мисалы дагы сиз Instagram баракчаңызга жазып чыгасыңыз да, буга чейин менин жашоомдо эми канчалаган дебейин, башка эркектер мындай подкатывать деп ушинтип кирип жүрүштү, бирок алар менин мындай көңүлүмөн чыкпады деп. Ал бул мырза сиздин көңүлүңүздөн кантип чыкты? Баарына кызык болсо керек. Негизи аял кишиге деген колдоо да. Анан кийин мен деген баягы алдыга койгон максаттарым аябай көп. Ошолордун баарын ишке ашырам деп, ошон үчүн баягы көп мисалы сүйлөшкөн адамдарыма деле көп үмүт берчү эмесмин да. Анан менде дайыма ой болчу, баягы эгерде сен жаныңда адам боло турган болсо, сүйүүгө берилип кетсең, негизи мен эч кимди сүйүп көргөн эмесмин ушулга чейин. Анан баягы мен сүйсөм башы отум менен кирет экенмин да, ушундай адам экенмин. Анан кийин
баягы көп эркектерге ишенич болбогон үчүнбү, баягы ошол сүйлөшкөн адамдары менен баягы колдоо күтпөгөн үчүнбү, баягы аз убакыт эле сүйлөшпөй калып ушундай болчу да. Ошол анан бул менин болочоктогу жолдошум. Аябай башкача сезимдер болот го. Анан баягы эң башкысы ишенич берди. Мен деген өзү негизи эл эмне дейт деп жашаган кыздардан эмесмин. Анан дайыма суранат элем да, ушундай эркек жолуктуур депчи. Анан баягы дайыма жатардын алдында ниет кылып, ушинтип карьера деп жүрсөң дагы, эме кылып жүрсөң дагы, ошол ниетиң бар эле да. Ошол ниетке жараша деген туура эле экен да. Ниет болсо, анан бүт нерсе болот экен. Анан жүрөгүмдү ишенич менен эле, анан жүрөгүмдөгү тынчтык менен эле багындырып алды деп ойлойм. Баягы өз жашыбыз тең болсо дагы, менден дагы акылдуу, баягы мен ага жашоону үйрөтчү эмес, ал мага жашоону үйрөтө турган адамды жолуктурдум десем жаңылышпайм. Демек экөөңүздөрдүн жашыңыздар тең, э? Жашыбыз тең. Мындай конкурс болот деп бир тараптан апаңыз уруп жатты, конкурска даярдыктар, формалар, ушул сыяктуу нерселерге мисалы бир өзүңүз эле жетише албайсыз да, кантип баланста бүт сүйүүнү дагы, конкурсту дагы кантип кармап турдуңуз баланста? Колдогон адамың болсо бардык нерсеге жетишет экенсиң. Анан ошол убакта дагы колдоосу аябай күчтүү болгон. Апама деген баягы мөмө жемиштерди алып келип, ушинтип көңүлүн сурап, баары жакшы болот деп мени бул жактан эме кылып, анан ошенткен сайын баягы мен үчүн ата энеге кылган мамиле аябай бийик турат да. Анан ошондой эркектерди дагы мен тандайм. Баягы ошонусу менен дагы мени багындырып алды десем болот да. Себеби аялга болгон мамилени апасына кылган мамиледен билсе болот да. Анан айтат го, турмушка чыгаардын алдында, күйөө тандардын алдында аял затына болгон мамилени, анан кийин апасына болгон, жакындарына болгон мамиленин баардыгын билип туруп, анан кийин ошондо сен туура чечим кылсаң болот депчи. Анан конкурска баарын эле өзүм кылып аттым. Өзүм эле 4 күндө бир күн чачымды улатып кечки салондо жүрсөм, анан биринчи күнү ошол салондун баардыгын эле досторума чалам. Баягы дизайнер досторум бар да. Убакыттан пайдаланып ошол дизайнерлериме да, колдогон адамдарга да рахматымды айтып кетейин, ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Баягы ушундай кезде сени колдогон адамдар аябай билинет экен да. Анан кийин конкурска жиберген Айпери Обозова эжекеме ушул азыр кийип турган көйнөктөрүмдүн баардыгы мен 2022ден бери көйнөктөрүмдүн баардыгын тиккен. Баягы Осмон Багышбеков деген менин жакын бир дизайнер дос балам бар. Анан ошол дайыма колдоосун көрсөтүп, ушинтип эме кылып келет. Анан ошолор бар болгон үчүн баягы тарс менин размерлеримдин баарын билет. Анан таксиден салып жиберишет. Ошентип 4 күндүн арасында эле ушинтип даярданып, сиз айткандай сүйүп да жетишип аттым, апам менен больницага барып да жетишип аттым. Анан конкурска даярданып да жетишип аттым. Ал жакта жүргөндө дагы ал көрдү кандай кыйналып атканымды. Кыйынчылыктын баардыгын сен деген эл адамысың да. Анан мен деген көп нерселерди, көп кыйынчылыктарды көрсөтө бербейт экенмин да. Баягы анан баардыгын менин Instagram баракчамдагы близкий эмемдеги адамдарга киргизип аттым. Буттарым кандай шишип, кантип ыйлап, эртең менен кантип туруп аткандарман берипчи. Анан бул баарын көрүп алып, анан мени ошол моментте дагы аябай колдоду. Сен азаматсың, сен Кыргызстандын атынан барып атасың, жеңиш эмес депчи. Ушул убакка чейин мындай сөздөрдү эч уккан эмесмин. Сизге башкача болуп адамдар дайыма мени ылдыйга тартышчу да. Баягычы. Анан кийин ушундай сөздү укканда жүрөгүм аябай жылып, кызга эмне керек? Кыз кишиге эмне керек айтсаңыз? Колдоо. Ошол колдооң болсо, сен бул жашоону жеңдиң деп ойлосоң болот да. Туура колдоп эме кылганчы. Ошол кубанычтамын сизге ушундай жакшы мырза жолукканына. Көстүбесин бактылуу болгула. Жакынкы күндөрдө никебиз кыйылат деп калдыңызбы? Аябай кызыктуу болуп жатат. Махырга эмне сурайсыз?
Баарына эле кызык болуш керек. Жүрөгүм Меккеге калып атат. Ошол жака сурайм көрсө. Буну көрсө билбейм эмне дейт. Заранее айтып коеюнчу, ошол жака баргым келип атат. Жүрөгүм акыркы күндөрү тынчтыкты каалап атат. Ошол. Байкадым мен. Менен биздин эфир аягына келип калды. Кыргыз элине эмне каалайсыз? Ошол өзүңүздүн тилектериңизди айта кетсеңиз көрөрмандарга. Негизи биринчи кыргыз элиме ыраазычылыгымды билдирип кетейин. Чынында сиздердин колдооңуздар мен үчүн абдан чоң түрткү болду десем болот. Бул менин ийгилигим, 4-орунду алып келген ийгилигим бир эле меники эмес, бул жалпы кыргыз элиники. Аябай кубанычтамын ушул Кыргызстанымдын желегин желбиретип 46 өлкөнүн арасында ошол 4-орунду алып келгениме. Ошол сиздер колдобогонуңуздарда, сиздер жакшы сөздөрүңүздөрдү жазбаганда бул ийгиликтерге жетмек эмесмин. Сиздер бар, мен бармын. Колдооңуздарга дагы бир жолу чоң рахмат. Аябай ыраазымын. Сиздерди жакшы көрөм. Диям айым, сиздин келип бергениңизге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Аябай сулуу экенсиз, татынакай. Сиз дагы. Мындай шайырдуу, ушундай жүрөт экенсиз. Буюрса тойлоруңуз болсо, тойлоруңуздун көбүсүнө баралы, бактылуу болуңуздар демекчибиз. Сиздер менен Жылдыз Тайм берүүсү болду. Кийинки эфирлерде жолукканча сак саламатта болуңуздар.